Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Эфирде Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасы. Бүгүн биз өзгөчө бир багытта сөз кылсак деп ойлоп турабыз. Бүгүнкү биздин темабыз ушул күлүктөр баяны деп койсок туура болот го. Белгилүү кыргыздын күлүк аттары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кыргыздар башынан эле айтат, күлүк ат бул жарым байлык деп. Аттын баркы жигиттин даңкы чыгып турган учур. Күлүк ат жоокерчилик заманда бул баатыр үчүн өтө чоң бир олжо болгон деп айтсак туура болот. Күлүк аты бар адам атынын баркы өзүнүн даңкы чыгып турган учур болгон. Бул бекер кыргызда баягы айтат го, ат бул ырдын дагы, чырдын дагы, сырдын дагы чордону болгон деп айтсак туура болот. Ат үчүн эчен жолу кыргыз эли же башка улут менен көп мындай уруш талаш болуп турган. Ат үчүн көптөгөн байлыктарын да баягы аяган эмес. Ат адамдын канаты дейт кыргызда. Биз кезегинде бул жоокерчилик заманда атты, күлүк атты, жоокерге минген жакшы атты деген кайтарышкан түн ичинде. Ошончолук кыйын учурда керек болсо өзүнчө боз ит тигип, ошонун ичинде кармап турушкан. Аттын баркы абдан чоң болгон. Мына биз ушул кээ бир күлүк аттарга бүгүн токтолуп кетели деп ойлоп отурабыз. Анткени ушу биздин күлүк аттар эчен жолу жоодон өзүнүн баатырын алып чыгып, качканды кууп жетип, күлүк аттар душман көзүнө дагы атагы чыгып турган аттар болгон да. Бүгүн биз ушул студияга ушул Саяк элинин санжырчысы Ысрайылов Камчы ажыны чакырдык эле. Кош келипсиңер, Камчы ажы. Камчы ажы жөнүндө айтып кетсек, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Саяк эли өзүнүн санжырасын абдан жакшы иликтеп, жиликтеп, мына азыр китеп кылып чыгарганга аракет кылып жатышат. Бул чоң ийгилик деп ойлойм. Мына Камчы ажы ошол эл кыдырып, жер кыдырып жүрүп, жеке эле Саяк элинен эмес, бул Солто элинин дагы, Бугу элинин дагы абдан жакшы өздөрчө алды десек болот санжырасын. Бүгүн ушул күлүктөр баяны десек туура болчу деп болуп турат. Анткени бул жерде 1880-жылга деп бекер айткан жокмун, Камчы ажы. Бул аттар, ошол кезектеги аттар салыштырмалуу. Абдан бүлөк, абдан айтпадым, душманга да таанымал аттар болгон да. Мисалы үчүн ошол эле Кара Жоргону алалы. Кара Жорго бул Солто элинин дагы, Саяк элинин дагы, Бугу элинин дагы, Адыгине элинин дагы бириктирген Кара Жорго болгон да. Бул түштүктө дагы, түндүктө дагы атагы чыккан аттардын бири болгон. Кыргыз элинин ынтымагын бириктирген ат болгон да. Биз ушул сөз башын ушул Кара Жоргодон баштасак, бул Кара Жорго бул кандай ат? Баш кимдики эле? Бул Кара Жоргонун түндүккө, түштүккө аралап басып жүргөнү баягы колдон колго өтүп атпадыбы? Эмне себеп болду деген суроодо биз ошол Кара Жоргодон баштасак, Кара Жорго баяны. Камчы ажы. Ушундан баштап берсеңер. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, элибиз, журтубуз. Бүгүн аябай жакшы сөз болгон атат. Бу така туякты сактайт, туяк тулпарды сактайт, тулпар эрди сактайт, эр элди сактайт деп илгертен айтылып келген да. Манас бабабыздан бери Манастын ак куласы, Алмамбеттин сараласы, Чубактын көгөласы деп. Же болбосо мына кечээк эле Байтик баатырдын Гергашкасы, Кенжебайдын Арча торусу, Өзбек байдын Кара Жоргосу деп. Же болбосо Кыдыр акенин Тайгашкасы, Борончунун Чаараты, Мойт акенин Гергашкасы дегендей айтылуу, Чынаалынын Тораты деген дубанга чабылган аттар, күлүктөр болгон. Ушул күлүктөр элдин намысын, уруунун намысын, ошолордун намысын коргогонго жана ошондой эле атак даңкы жана элдин биримдигине жана анын кандайдыр бир экономикалык жактан да чоң байгелерди утуп, ошо элге чоң салымдарын кошкон да. Мына кийинки убакта Патрон деген жорго эле канча 34 машина утуп, миллиондогон акча кони заводко берип турган, кызыккан. Эми ошол убакта Кара Жорго баяны жөнүндө сурап калдыңыз да.
Бұл Кара Жорго баянын бізде ушу көлдө Акмат Карбаев деген өзү түйүн асили моңолдор урусунан чоң санжырач аксакал болгондо бизге салыштырмалуу ал киши көптүгү угуп көптү көрүп калган киши бизден көп улуу болуп өтүп кетти, ал киши көп жыл болду. Бирок ошо киши Садыр акенин китебин жазган киши да. Садыр акеде көп маселелер айтылат да, ошондо бул Кара Жорго тууралуу сөз бар да. Анан ошо Кара Жоргону баягы кээ бир бул негизи эле атка кызыкпаган кыргыз баласы болбосо керек. Деле адам баласы ата адамдын канаты деп ошо ар бир баатырлардын өзүнүн канаты дагы, анын жоо жарагы дагы, анын жан жолдошу дагы мына Эртөштүктүн чал куйрук же болбосо Курманбектин тел тору дегендей ушундай аттар, күлүктөр, тулпарлар, аргымактар болгон да. Мына ошондой эле бир окуя бар да. Бизде ошо көлдө Саяк элинде Саяктын бөлөк байынан Чиркей деп коет. Чиркейде Кенжебай саяпкер деген болгон да. Кенжебай ата өзү чоң бай болгон экен. Байлыгы жылкысы көп болгон экен дегендей. Ошо Чиркей элинин мыктысы болгон ал киши дагы. Мыктысы болгон да. Бул өзү Садыр аке менен жашташ киши болгон экен. Ошо Садыр аке камча Şu doğru edersin. Şu menimce Sadır Ake'nin sen de aytkanına karaganda жашташ, чекшине biraz улуураак окшойт да. Балким улуураак. 1820, 1818 жыл. Ошо арыраак болсо керек, даже ошо балки улуураак го Садыр Акени сен деп дайыма ошентип эй деп. Ошо Кенжебай ата 5 эркек баласы болгон экен. Биз укканда. Анан ошо жалаң ошо бугулардын мыктыларынын кыздарын алып бергенге аракет кылган экен балдарына. Анан ошо кадимки эле Алыбай уулу Солтонкулунун Үрүстөм деген баласынын Зоодонбек деген уулу болгон экен, мыкты болгон экен Зоодонбек. Ошо Зоодонбектин бир кызын жуучу түшүп барат. Жуучу түшүп барса Зоодонбек дагы бугунун мыктысы болгон да. 25 жыл болуш болгон киши. Анан Кенжебайга айткан экен. Сен чыныгы саяк болсоң, тиги Акмат Тыйканда Кара Жорго бар. Туңатар Түнтөйлөрдө. Ошону алып келип бер, анан кызымды берем деген экен. Ал убакта Кенжебай атабыз менен Туңатар Түнтөйдүн ортосунда Акмат Тыйкан менен байланыш жок болсо керек. Акмат Тыйкан өзүңүз билесиз, Туңатардан кадимки Эрсадырдын Сейиттин Нарботосунун тукуму да. Рыскулбектин балдары. Бу элди билип, ошол убакта Садыр аке бүт ушу көл элине кадыры өтүп турган убак болгон себептен, анысында тең тууган болгон себептен Садыр акеге келген экен. Ушинтип мен Зоодонбекке барсам бир сөзгө жыгып атат. Кыйын саяк, чыныгы саяк болсоң барып Кара Жоргону алып келип бер деп атат. Акмат Тыйканда бир Кара Жорго бар экен. Ошону кантип алабыз деп кеңеш салат. Садыр аке эманы көрөлү. Алда бирөөнүн аялуу малы эле деп ал жөнүндө бүт кыргыз билген убакыт окшойт. Кара Жорго тууралуу. Көкүнбайга кат жазат. Көкүнбай кадимки Медет таткан небереси да, чынынын баласы. Көкүнбайга кат жазат. Көкүнбайдын эжеси Акмат Тыйкандын энеси Сайкал эне. Көкүнбай ушундай көлдөгү саяк туугандарыңа ошо биздин Туңатар Түнтөйлөрдүн бир жылкысы керек болуп калды. Ушундай керек болуп атат. Эл салтка жараша, жакшылыкка Кара Жоргону сурап бер Тыйкандан деп кат жазат. Көкүнбай эжесине кат жазып берет. Эжеке, көлдүк туугандарыбыз келиптир. Кара Жоргону бербесеңер болбойт. Рыскулбектин аялына Сайкалга. Сайкал эжеси да бир тууган. Ошону менен Сайкал эже Кара Жоргону балдарына айтып бербейт. Кенжебайга. Көлгө кетет. Кенжебай Кара Жоргону алып Зоодонбекке барат. Кызга жууча түшүп кызын алганы барганда Зоодонбек дагы мыкты болгондо, экинин бири болгондо. Зоодонбек дагы мыкты экен. Кара Жоргого кайра кызын мингизип туруп анан себине кошуп туруп анан кайра берген экен Кенжебайга берет. Кенжебайга. Ошо менен кандайдыр бир себептер менен бул жерде бир эки вариантта айтылган жер бар. Чындыгында балким багы көркөмдөп койгон бу
Кенжебай атаны ошо Садыр акенин китебинде кичине мындайраак жазылып калган жерлери бар. Эми аны элдин баары эле билет. Ушул жерде бир эки вариантын айтып кетебиз. Бир вариантында ушундай кетет да, Кенжебай кайра үстүнө бир 100 жылкы кошуп ушундай кетмен төбөгө Ахмат Тыйканга берип ийген экен. Ыраазычылык кылып. Кара жорго. Аны берип ийгенде Сайкал эне баягы салтты билген киши кыргыз илгери бергенин алчу эмес экен да. Эге окуй. Бул эмне? Ушуну берип ийиптир көлдөн. О малың менен кара жерге кир. Союп салгыла кара жоргонду. Сойдуруп салган экен. Бул жана китепте жазылып турат. Сойдуруп салган экен. Ошо менен кара жорго союлуп кетет. Кийин бир чоң топ болот. Чоң топ болуп, чоң жыйын болуп, ошондо Садыр акенин да шагы сынат. Садыр акени Көкүнбайдын да шагы сынат. Эже урушат, кайдагы тууган таптыр эле салт билбеген деп. Ошол менен Көкүнбай Садыр акеге да бирдеме десе керек. Садыр акенин да шагы сынат. Эми Көкүнбай кичүү болгон да алардан, бирок баары бир сөз келсе керек да. Ошо менен анан бир чоң топ болот. Бул Кочкордо болгон дейт, Чагалдактын түзүндө. Же болбосо Кызыл Сазда болгон, ортодо койду бир жерде бир ошо Каракол менен Пишпек уездин бир тобу болгон экен. Ошол топто кадимки Чыныбай, Тилекматтын баласы Чыныбай уездин замы болуп турган да, оёз болуп турган убагында. Ошондо бийлерге салышып, ошо Чыныбай Кенжебай атанын үстүнөн арыз түшүп калат да. Анткени ошондо айтылат, деги эмеде Шалбада жашаган да. Чиркейлер. Шалбадан ошо ажырашаяк бербей кетти деп бир арыз. Көчүп кетти. Салтты бузуп көчүп кетти деп бир арыз түшөт да. Анан Кара жорго далай ишке жарамак, берген малды кайра берип, ал союлуп кетти. Дагы кыргыздын далай ишине жарамак. Салтты бузду деген сөз менен айып салышкан экен. Айып салышкан экен, анан ушул жерде суроо болот да, далай кыргыздын ишине жарамак деген бул кайдагы сөз, эмне сөз? Көрдүңүзбү? Ал мындай болот. Алымбек Датка Кокон тарабынан өлтүрүлгөндөн кийин ошол убактарда, ошол заманда ошо Чыныбай, Шабдан баатырлардын баары эле ошо баягы орус мамлекетине кызмат кылып, кыргыздарды кайра орустарга кошулганга, элди тынч алып калганга аракет кылышып, ушундай заман болуп турган убак экен да. Ошондо Алымбек Даткага Куран окутканы Шабдан баатыр барат Алайга. Алайга барып, Курманжан Датка барып Куран окутуп барып, ошол жерден сыйын көрүп, элдин жакшынакай эле эме болот да. Анан Курманжан Датка энебиз өтө акылдуу адам болгон да киши. Анан кийин ай балам, эми Шабдандан ал 45-46 жаш улуу киши экен да киши. 1811-жылдары улуу, көп улуу киши болгондо. Анан Шабдан баатырга сен азыр казак менен кыргыздын как падышасы, пашасы катары жүрөсүң. Ошо эл сага таянып атат. Сага келген кеткен болот. Силер жакта базарды көп билбейт. Бизде болсо азыр ушундай. Келгениңе рахмат. Кудай ыраазы болсун сага. Деп анан 16 төө жүгү менен берет. Бир кербен берет да. Бүт ошо белек бечкек кылып берет да. Анын ичинде баары болсо керек. Ине жибинен кийим кечегине чейин, кант чайына чейин болсо керек да, ар бир төөнүн жүгүндө. Ошону 16 төө кербенди алып алып, анан келатат. Келатканда анан деги Алайдан бери Анжыянга келип, Анжыяндан бери анан Кетмен төө тарапка кайрылышат да. Бул өзү илгери Анжыян базары деп базар коргон экен да. Андан бери ошо Арсланбапты ашып, анан Токтогулга түшүп, анан мындай келчи го Кетмен төөгө. Анан ошондо жанында жолдоштор айткан экен, Шабдан баатыр, ушу Туңгатар Түнтөй саяктар, Кетмен төөдө саяктардын мыктысы азыр ушу тапта Ахмат Тыйкан бөлөлөрүң болот сен. Бул өзү Шабдандын энеси Эдил Шербектин Эдилден да, эми баягы Медет Датканын бир Курман кожонун кыздары болгондон кийин таяжеси болот да, Ахмат Тыйкан менен бөлө болуп калат да. Анан ошо Тыйкандын бир чоңоюп калган кызы бар дейт, ошол жерге калыңды болсо мына жетелеп келет абыз. Бир куда түшүп бир балаңа куда сөөк болуп кетпейсиңби? Жолдо кайрылалы деп кеңеш беришкен экен.
Ошондо анан Шабдан туура көрүп, анан Шабдан Баатыр анан ошо диги Рыскулбектикине түшкөн экен. Рыскулбек Баатыр ал убакта өтүп кетсе керек. Бир балдары чоңоюп калган убак экен. Эми Шабдан Баатырдын заманы болот ошо 80-жылдарда, ошол убактарда. Келип түшүп анан Сайкал эжеси, Тай эжеси аябай жакшы тааныйт, алар бирин-бири сыйлап, ошол убакта Акмат Дыйкан салбуурундап жүргөн убак экен. Үйдө жок экен айылында. Анан Сайкал эне сыйлап, антип анан эже мынакей ушундай маселе менен келдим, бияктан келетам. Мына калыңын алай келдим, ушу бир кызыңды бер. Сөөк бололу. Деп ошенткенде анан кийин мейли анда көрөйүн деп анан ошо 8 төөнүн жүгүн чечтирген экен. Бирден чечтирип Сайкал эне 8 төөнүкүнө жеткенде айткан экен. Биздин кыздын баасы баасынан ашып кетти. Болду, жетет. Шабдан калганын айылың алып бара, эч жакка жоготпой. Сенин айылың элиңе да керек, үй бүлөңө да керек. Бул эле жетет деп алып калды дейт. Ошондо эми Акмат Дыйкан келсин эми. Деп анан келип калганга чейин конок болуп ошо эс алышып, эми ат үстүндө жүрүшөт. Анан ошентип аткан убактан Акмат Дыйкан да келип калды. Чакырып кетсе керек, келип калды дейт. Эртең мененки чайда кирди дейт Акмат менен Дыйкан. Алар дагы өзлөрүн өтө кыйын сезген, мындай Шабданга текеберлик кылып, мындай баш экөө учурашып, ушундай эле отурушту дейт. Анан ошондо айтат да, Сайкал эне айтат. Балдар, бөлөңөр келиптир. Дыйкан сенин бир кызыңды чоңоюп калган балдары бар экен, сурап келиптир. Мен ээлик кылып, калыңын алып, мен макул болуп койдум деген экен Сайкал эне. Ошонткенде Дыйкан айтат: "Ой эне, сен менин балам эмес, мени берсең да сенин эркиң да. Аны эмнесин мага айтып атасың" деп дейт. Анан ошондо айткан экен. Эми сен атасы болгондон кийин балким Шабдан менен сүйлөшө турган сөзүң алды. Шабдан ошо сени күтүп отурат. Атай. Дегенде анан эмне дейин деген экен. Анан Шабдан Баатыр анан кийин айланайын Дыйкан. Бөлө. Ушинтип Кудай берип, Кудай туш кылып атат го, ошо Куда сөөк болгон атабыз. Эми бала сеники болгондон кийин балким Акмат экөөңүн да бир айта турган кебиңер болсо, мен аткарайын. Баш алып атпайынбы деген экен. Шабдан Баатыр өзү сыпа киши болгондой. Акмат өзү чапчаңыраак экен, Акмат айткан экен. Андай болсо Шабдан бир түрүү карышкыр, бир түрүү жолборс, бир кулжа, бир теке тирүүлөй алып келип бер дептир. Чукпайт Шабдан. Дыйкан эмне дейт? Дыйкан айткан экен. Солто бош койдун өзбегинде кара жорго бар, ошону алып келип бер деген экен. Ошондо Шабдан аттанган экен. Акматтын айтканы го, бу талаанын кайберени, аны аткарсак болот. Талаанын. Ай Дыйкандыкын кантер экен, биз кара жоргону кантер экен деп аттанган экен. Ошону менен аттанып кетмен төбөдөн анан чүйгө келет. Чүйгө келип, Өзбек бай болгон да киши, Кыргыздан чыккан биринчи чоң бизнесмен болгон, азыркыча айтканда коммерсант болгон экен. Өзбек бай бош койдун өзбеги деген керек, Анжиян, Фергана, диягы Кытай, диягы Иран, диягы Россияга чейин, Оренбург, Омбуларга акча салган, банк акча салган, өзү товар жүгүрткөн чоң соодагер адам болгон экен. Анан ошону менен бирге жакшы аттарды алып келишкен. Урматтуу замандаштар, кээде ошо Санжираны биз тартып өткөндөн кийин интернет сайттарда дагы анча-мынча Санжираны түшүнгөн жигиттер сурап калып таштык байке, ушул канчалык деңгээлде так жылдарын айтып койсоңузчу деп. Айтып коеюн. Бул Шабдан барып аткан адам, бул бир Шабдан өзүнүн туулган жылы 1839 деп жүргөнбүз. Анын урпактары кийин архивдик материалдар менен тактады. 1840-жылкы киши экен. Корманжан Датка 1811-жылкы киши. Мен ойлойм, 80-жылдар эмес, бул Алымбек Датка өлгөндөн кийин 20 жылдан барбаса керек, бул Алымбек Датка 1865-66-жылдар каза болду. Анда знаешь, ошо эрте. Ошондон кийин барса керек. Эми бул жерде жанагы кара жоргонун бул Сайкал эненин колуна түшүп калышы жөнүндө азыр айтып атпайбы? Бул өзбек десе эле өзбек эмес. Бул Солто уруусунун ичиндеги Канайдын бош коюнун өзбек деген баласы болгон.
ошо баласы мына өзүң айтып өттүң камчасы өтө баягы иштерман адам болгон да. Бул жеке эле кыргыз ичинде эмес, бул орус жана өзүң айткандай баарына алып жүргөн. Жанагы биз айтып жүрбөйбү? Орустардын аттарын алып келип бияка аргындаштырган. Темир ташкан адам болгон. Кыргызда ошо өзү кийин өлгөндө дагы күмбөзү темирден салынган. Бул көпчүлүгүчү. Ал убакта темир кайда? Мына ошол Өзбек бай алып келген. Өзбек байды кыргыздар баягы түрүлөй көргө кирген деп айтышат. Анткени Өзбек бай баягы орустардай там үй салганды көрүп, биринчи там үй салган ошо Өзбек да. Өтө бай киши болгон. Ошо Өзбек жөнүндө сөз болуп атат да. Анан ошо Өзбек бай келип атпайбы? Шабдан Батыр кайнагасы. Бул өзү Канай менен Эшкожо бир тууган да. Эшкожодон Жаңгарач Баатырдын кызын алган Шабдан Батыр. Кайнагасы да Өзбек бай. Эми анан ошо Өзбек байга келгенде кадимкидей жакшы кабыл алат. Жакшы кабыл алып, анан Шабдан Батыр эми бекер албайын деп 500 теңге акча менен 500 теңге баштыкка уралып келген, байлануу да эмес. Мунун астына койгон экен. Аксакал ушундай бир ушундай саяктар менен ушундай кылып атат. Кара жоргону шарт коюп атат. Шарт коюп атат. Кара жоргону сурап келдим. Баш алып атам. Жакшылыкка ушуга келдим дегенге. Анан ошондо ай Шабдан. Сен сурап келсең жок деген адам оңой. Сен сурап келсең аласың да. Бир шарт бар дептир. Мен ушу атайды тиге Фергенадан ушу жана Калканбай деген баласы го дейм ошо. Калкабай ошо бала ушул буулума атай энчилеп алып келдим эле ошол. Ошол ээлик кылып калды эле. Эми беребиз. Бирок ошого бир ооз айтайын деген экен. Ооба. Бекер албайм ага деген. Мынакей деп акча турат. 500 теңге деген бир коюң 1 теңге бул. Анан бул Өзбек менимче болжол менен бир 5-6 жаш улуу. Денчи Шабдандан. Жана Кыргызда кызыл дуана деп айткандардын бири ушул Өзбек. Шабданды кызыл дуана деп экелекчи айткан. Бул жанагы Куттук Зейиттин шамени Сарбагыш. Анан кийин ушул бош койдун Өзбек айтканда кызыл дуанам кел. Сураганын берем деп ойлогон баягы. Анан ошол баласын чакыртты дейт Өзбек бай. Калкабайды чакыртып. Анан ал дагы өзү өтө мындай текебер Шабданды теңине албаган жигит экен, болуп турган ок экен анын дагы. Ушу тебетейди мындай кыйшык кийип алып, анан камчынын сабын мындай боюп эме таянып деп айтышчу да. Кирип босободо кирип башын нике эле койду дейт, салам деле бербей эле анан ата эмне чакырдың деп сурады дейт. Эй балам, бир кел. Бул Шабдан жезден кара жоргону сурап келиптир. Бекер албайм дейт. Мен ийгилик кылып берип атам. Анын ээси сен элең сага бир ооз айтайын дейт. Ошондо Калканбай айтат дейт. Ой ата. Кара жоргон эмес, мени берсең да сенин эркиң да. Анын эмнесин мага айтып атасың? Жанагыдай эле айтып атат. Жанагыдай айтып атат да, Дыйкан айткандай айтып атат. Сенин эркиң да, кара жоргон эмес. Пул алып бир айгырдын тезеги экен. Пул алып ат бергендей мен эмне сак белем деп камчынын учу менен акчаны көргөздү дейт. Тартар деп. Ала берсин деп коюп чыгып кетти. Ошонтип менен ал бекер алып кетет кара жоргону. Анан алып барып Дыйканга берип атпайбы? Анан Дыйкандын кызын анан бир баласын алып куда сөөк болушат. Анан жанагынтип кара жорго анан көлгө барып, бугуларга барып, Алыбай уулуна Соодонбекке барып, анан Соодонбек кайра кызын мингизип саякка берип Кенжебайга. Анан Кенжебайдын эмеси ушундай окуя болуп атат да, кара жоргонун окуясында. Бул жерде ушу жана биз айтып аткан жылкы жаныбар. Илгери ушу аксакалдар ушинтип айтты, жылкы жаныбар деп ушу эмне деген керекке жарап атат. Элди байланыштырып атат. Көрдүңүзбү? Адыгинеге барып атат. Андан бери саяктарга келип, анан Сортого, анан Бугуга, саякка, анан ушу жерде
Биз ойлойбуз да, кичине бир айта кете турган нерсе, бул Чиркей эли өзү жанагы биздин Жусуп атабыз чыккан, Абдурахманов чыккан эл да. Булардын ичинде чоң санжыры бар жазылган. Өзлөрүн Молдо Салы Аксакал деп бир 60-жылдарда жазып кеткен киши экен. Бул ушу Кара Жорго тууралуу сөз бар да, андачы. Биз ойлойбуз, белки жерде кичине көркөмдөлсө керек, бул жерде салтты даңазалаш үчүн жанагындай баары кошулган да бул жердечи. Жакшы. Урматтуу замандаштар, биз Кара Жорго жөнүндө айтып атканда, бир аз Кенжебайга түшүп кетпедикпи? Чындыгында бул детиги Курманжан Даткага барып, Куран окутуп, Алымбек Даткага келаткан Шабдан тиги кыздын калыңы деп Өзбек, Солту Өзбектен Кара Жоргону алып туруп, анан тиги Сайкал энеге таштап кеткен да. Андан кийин анан жанагы Сооданбектин кызын алабыз деп, анан кийин Кенжебай барышканда жанагы Солтонкул ким Сооданбек айтып атпайбы? Жанагы дыйкандын Кара Жоргосун алып келип бердичи. Ошол окуяда бул жерде да бир экинчи жагы айтылат, урматтуу туугандар. Биздин кыргыз эли негизи салтка аябай катуу турган. Бул жерде де вариант айтып жүрбөйбү? Бул Сооданбек өзү 25 жыл Ормон Сооданбек менен эки бир тууган. 25 жыл болуш болгон киши. Аган андай атактын кереги жок, просто баягы ошону алсам сый болобу деп, кызыма деп. Баягы сураткандан кийин Кенжебай алып келип бербедиби? Ошол жерде бир айтылат. Кенжебай ушуга кыйылыпчы, эми кантип берер экен? Бул белгилүү жорго болсо, кантип берер экен? Бирок баягы өтүнүч болгондон кийин аткарыш керек, келинди алыш керек деген ниет менен Солтонкул деген баласын жиберген экен дейт. Кат жазып жиберген экен. Өзүн. Кат жазып жиберген экен дейт да. Ошо Солтонкул барып, анан баягы капасыз баягы кирчегир, анан айтып, Сайкал эне айтып, эмне болду балам? Эмне болду? Ушундай болуп атат. Мен деле атты берип коеруна ишене албайм. Бирок биздин шартыбыз ушундай болуп атат деп айтат да. Анан жанагы өзүң айткандай анан берели. Жакшылыкка берели. Жакшылыкка берели дейт да. Ошол алып келгенден кийин анан Кенжебай буган деген жанагы алтындан жасатып жүгөн эл токумун жасатып Шаан Шөкөт менен барганда Сооданбек ошого ыраазы болуп, кайра кызды ошо атка мингизип кайра өзүнө берген да. Кайра себини катары берген. Себи катары берген да. Сооданбек ал байлыгы барды, баягы мени барктады, деңгээлге чейин барктады, рахмат атына. Кайра бердим деген бул аябай эмес болуп атат да. Сөзүн аткарды. Сөзүн аткарды. Анан жанагы айтылган сөзү, жана бир чет туура Кенжебай да ыраазы болду. Абданчы. Анан жанагы 100 жылкы 1000 кой деп атпайбы? Анан кайра берип, ошо атты кошуп берип жүргөндө анан Сайкал энен жанагы айткан экен да. Бергенди биз албайбыз да. Ошолдон кылган элемде дейт деген сөзү бар да. Ошол Кенжебай өзүн Дөтал деген баласын алып берген экен. Эркетай деген Эркетанды жанагы Абдыкерим Султанказы деген балдары мына ошондон Дөталыдан төрөлгөн деп айтып атат да. Бул да болсо Эркетанбы? Эркетандан төрөлгөн деп атат да. Сооданбек. Бул эми урматтуу замандаштар, илгерки баягы эки ача болуп айтылып калган. Эки ача болуп калганын мен ойлойм, ушул туура болуш керек. Салтты кыргыз деле бузган эмес. Баягы Кара Жорго чындыгында элге таанымал болгон үчүн жанагынтип өлтүрүп койду дегенде чындыгында эле Кенжебайды катуу жемелешпеди, доого жыгышты да. Аттын тиги баягы салтты бузуп салдың сен. Сайкал эмне туура кылды дегенде бербеш керек эле деген сөз болуп атат да. Мына биз бул айтып атпайм, бул түндүк түштүктү бириктирип турган, ынтымакка чакырган Кара Жорго болду. Айтпадымбы? Солтонун дагы, Адегене тукумун дагы, Саяктı дагы, Бугуну дагы жалпы бар атта өткөн ушул ат болду да, өзүнө атагы чыккан ат болчу да. Эми кыргызда бул ошол мен жылдарын сүрүштүрүп көрдүм. Ошол кезектеги аттарды айтсак деле жетиштүү дейт, мен биз күлүктөр баяны жөнүндө айтып атпайбызбы? Биз ушуга токтолсок, мына биреки Байтык каза болбодубу? Байтык каза болгондо мунун Керкашка деген аты бар эле. Ошол Байтыктын ашында ушу Керкашка чабылат, чабылбай деп туруп анан чабылды да ат. Ушул жөнүндө токтолуп берсең, Керкашка бул казак кыргызга белгилүү ат болгон абдан.
Ой, эми бул Гергашка жөнүндө көп сөз бар да. Гергашканын ошол жанагы Байтик Баатыр өлдү да. Байтик Баатыр каза болгондон кийин анан ашын беребиз деп жал куйругун кесип жалоо чыгарып ийген экен, ашында союп. Анан кийин Шергазыны чакыртса да, саяпкер Шергазы. Чакыртышып, кана эми Солтонун болгон кыл куйругунун баарындагы баласы Байсал беле? Ооба, Байсал. Бүт жылкынын баары сайып ийген экен. Анан ошол жерде байгеге коюп койгон, Солтонун кыл куйругунун бар. Айтылып кеткен, байге ушундай болот. Айма аттап. Десе анан ат жок. Кылайыктуу. Байгени алып калыш керек да. Шергазы айтып атат. Бул Гергашкадан башка жарабайт деп. Көрдүңүзбү? Анан айлалары кетип, анан Гергашканы кайра жайлоодон алдырып, анан Гергашканы байлайт, таптайт. Эми чоң саяпкер болгон да киши. Ушундай таптаган экен, болушунча жанагы семирип кеткен экен да аябайчы. Анан чүйдүн суусуна байлап, жанагы майын эритип, ич майларын эритип, ушундай көп процедуралардан азыркыча айтканда өтүп. Мына ошону бир тагыраак айтсаң. Ошо тагыраак токтосоң. Бул жанагы аттаппай атканда айтып атпайбы Шергазы? Бул жайлоого жибербей Гергашка эле жарайт десе. Жүрүп барып көрөлү деп атпайбы? Ооба. Басы өзүңө тумай семирип калган айтып атпайбы? Бул эмне кылганың? Атты жарайт дейсиң да семиртип алганың. Ооба. Жок, мен таптап чыгарып берем. Таптап чыгарып берип Гергашка биринчи келипсе башың кетет дейт. Андай айтат. Болуптур, мен макулмун дейт да. Анан алып келбедиби? Алып келгенде таптап жүрдү. Мына ушундай жана казак аттары келди, тигилер келди, ошо токтоп берсең. Эми аш башталган да. Аш башталып калды да. Анан эртең ат чубатуу болот деп аткан убактта аттарды баары сынчылар көрчүшкөн да кыдырып. Анан кийин баягы кээ бирөө көргөзчү эмес экен, кээ бирөө көрчүшкөн. Анан ошо бул казактан бир мыкты Айман деп саяпкер келет. Сынчы саяпкер болгон экен, ошол киши келип аксакал киши экен, ошол бүт чабыла турган аттардын баарын карап. Шергазынын көкүрөгүндө бир нерсе өйүп турчу экен да, бир-эки жеринде кемчилик бар экенин билчү экен, кай жерде экенин билбейт да. Неден кетиргенин билбейт. Анан ошо бир баланы аты Белек. Белек деп айтышчу эле аксакалдар. Ошол Белек деген баланы даярдап туруп, өзүнүн чабандес баласы болгон, ошол атты таптап дайыма ошо багышып жүргөн, ошо баланы үйрөтүп, эми алында жүрөгү бар бала экен да. Дудук кылып, кулагы укпаган эме кылып туруп, киргизип коет да казактардын боз үйүнө. Анан казактар отуруп айкайлашып, анан отургандан кийин кайсы күлүк чыгат, кайсы ат чыгат, ал эле бул эле болуп отурган дегил от жагып отурат бала. Коломтон оозунда. Анан кийин сурашат Наймандан, айта бериң эми, дүлөй экен, укпайт экен эчтеке. Арчатору эме Гергашка эмне себептен чыкпайт? Байге биздики дейт. Смело дейт, биздики байге. Гергашка чыкпайт дейт. Кемчилигин айтты ошо менен жаалашканда, боола деп билген экен атасынчы да. Анан андый такыр укпайт, шиш менен сайса дагы. Тили да келегей болуп такыр эле, анан ой бул келесе экен чалагайым экен. Айта бербейсиң дегенден айтып коет да. Айтып коет да, жанагы эки кемчилик ошо бир бычак сыртындай казын калган экен, май. Дейт. Анан туягы өсүп кеткен экен ичине дейт. Туяк. Чуркаганда эме болот деп. Бутка күч келет деп анан эме кылганда, анан кийин ошону айтып койгондон кийин анан бала жок болду дейт. Эртең менен ат чубатууга келгенде эле Гергашка даяр болуп калыптыр дейт ошо түнү менен. Бул жерде эми ар кандай варианттарды айтып ийишет кээдечи, анан жылкынын сүтүн берип, анан антип жанагы жумурунда каткан туңгак калптыр, ошол өйкөйт, анан ошо чуркай албайт деп, анан ошо жана буруп чукул буруп ийсе ыргып кетет деген сөздөрдү айтылат, ошол бар. Анан ушул жерде айта турган сөз бар да. Ашта. Ат чубатууга кетип аткан убакта ат чабуулардын астында ошо ашта энеси Алпар байче да. Алпар байчеге келип Байсал айтып атат. Эне ушинтип башка аттар чабылмай болду, баланча ат чабылмай болду. Канча ат чабылмай? 400 ат чабылмай болду дейт. 400 ат дейт. Байгең эмне? Байге Солтонун кыл куйругун баарын сайдым дейт. Эми багыңдан көрүп алам.
bir atты кемитип кой деген экен. Эмнеге деген экен? Байтиктин ашында 400 ат чабылды деген бир сөз деген экен. 399 ат чабылды деген көп сөз деп айткан экен, Апарбаевич айткан экен. Урматтуу замандаштар, калыс бололу. Бул жерде саяк санжырасып отуруп алып, Солтондун атын айтып атат деген сөз болбош үчүн мен Солтондун ичинде дагы ошол бир экинчи вариант деп коебуз, айтып жетип өзүң да кошулуп кетпедиңби? Бул Шералычы? Шергазычы? Куш чурусунан болсо керек өзү. Шергазы өзүң айткандай мүчүлүштүү бар экен сезет, бирок так билбейт анан эртең ат чуатат дегенде бул ар кайсы келген элге коно калышканда боз үй тигип, ал үйгө от жактырып, тамагын даярдаган барып бөлүп койгон. Анан ошондо жанагы баланы сен дудук болосуң. Унчукпай эле отура бер. Азыр жанагы саяпкер келет, сен ошол үйдө отурасың. Деп анан бөлүштүрүп койгондо 3 күн болот. Сыр дугасың. Сыр дугасың. 3 күн тиги унчук, так унчукпай дейт. Анан баягы отура берет, 3 күн от жагат. Ама ат чуатканда анан кийин булардын калп айтпасам Каракашка деген атын алып келишкен да. Казактарчы. Анан ат чуатат, Керкашка да кошсоң ошонун ичинде болот да. Чуаткандан кийин келип отургандан кийин айтып атпайбы казактар. Саяпкер. Кыргыздын мен деген аттарын бар чуап өттү. Биздин Каракашкадан ашчы кимдин аты бар дейт. Деди улан чык дегиле чешке дейт. Ай ула чык чешке дейт. Унчукпайт. Ай чык чешке бала дейт. Унчукпайт. Айтат, ай түмөлө койгузчу. 3 күндөн бери от жагат, деле кыйгырса укпайт, сүйлөстө тукпайт. Айта бериң дейт. Айтат, ай Кудай буюрса ат биздики, байге биздики. Каракашка чыгып. Мен эле коркконум ушу Керкашка. Ай Керкашка чыкпай калды. Бир 2 күн ичинде бул аттын мүчүлүштүгүн ала албайт. Мен ушул саяпкердин эмне үчүн ушунусун билбей калганын түшүнбөй турам. Кудай буюрса ушул деңгээли менен келсе, Каракашка ат биздик биринчи. Айга биздики деп. Ал эмне кемчилик дейт? Жана өзүң айткандай. Айтат, эми ушул Керкашканын ичинде бир катып калган том калыптыр. Ушуну өзү деле билиш керек эле. Мен эмне үчүн билбей калды, түшүнбөй турам дейт. Аны кантип кетирет дейт. Ал оңой эле. Бай тердетип катып чаап барып анан чукул бургандай өзү кыгырып кетет дейт. А вот экинчисин чыгарыш кыйын дейт да. Жанагы жумурунда каткан май калыптыр. Бир мындай кичинекей бир май калыптыр дейт да. Ошону чыгара албай калды го дейт. Анан бир убакта бала жылып чыгып кеткен да. Шергазыга айтканда, Шергазы келип эле атты кармай бакырбадыбы? Эмне көргөн жокмун деп. Жанагынан түнөгө сазга тыгып, кийим чаап, боз үйдү ичине эметип, өрт түтөтүп, ысытып, ат укмуштап турган эртесинен асып салбадыбы? Мамы асып салбадыбы? Болкулган. Эрте 2 күндөн кийин чыккандан кийин казак айтпады. Кана баланы дүлөй дейсиңер. Керкашка деген эч кандай мүчүлүштүгү жок экен. Биз утулуп калдык дейт. Керкашка биринчи келди, бирок бул шарт бар экен ушундай. Керкашканын мурдунан кан чыгып кеткен да. Бир аз чырчып калды, мурдунан кан чыккан ат биринчиликти албайт деп. Бирок баары биринчиликти алып кетип, ошол жана Байсалдын баягы бүтүн сайып жиберем деген сөзү үчүн бүтүн солто эле мал аман калды да. Өзүндө калды да. Мына тиги Керкашканын баягы атагы чыгып турган ат эле да. Ушу Байтик өзү жаш кезинде Канайга көп жакпай койбодубу? Тентек чыкты, анан Канай чакырчы ушу баланы. Бир жазалап коюңуз, коркуп жолдоштор менен кетип калганда анан Сару Ажыбек Баатырдын да жүрбөдү, бул жанагы Нурак менен дос болгон баласычы. Көпкө жүрүп анан аягында досун жиберип барып карачы, атамдын ачуусу тарадыбы экен деп. Анан баягы Канайга кезигейин деп дос аргычтан чыга калып атса, Канай айтат, ой сен деги кайда жүрөсүңөр ай? Келбейсиңерби? Байтик эмне көрүнбөйт дейт. Анан баягы сүйүнүп келет, атамдын ачуусу бүтүптүр, жүр кетели дейт. Анан Байтик кайра кетип атканда Ажыбек анан ыраазы болуп анан Торатты берген. Ушу Торат жөнүндө көп айтылбайт да. Торат деген Керкашкадан күнүгө ат экен да. Ооба. Бирок Байтик жана Керкашканын аты чыгып, даңкы чыгып жүргөндө баягы эме өзүнүн өкүл атасы көкүмгө мингизип койчу. Анан баягы куушуп чабышканда Торат тиштенип келип ашып баратканда Байтик айтышкан, ай бир оозуңду тартып койчу депчи. Баягы тиштенип, баягы зөңгүнү тиштеп артта калып болчу экен. Байтик өлөрүндө кыйналып жатып өлдү да.
ооба. Ana şu ölөрүндө баягы эме деп коет. Жөөлүп атып айтпады. Торат мен төлеп салды. Тартылачы болсын, тартылаш деп. Орун десип салды, алып койгулачы. Алып койгулачы деп айтканы бар да. Торат дагы күнүк болгондо. Эми ошол Киргашка белгилүү болду. Бул Шабдан каза болгондо орустардын калп айтпасам 4-5 аты келди. Булардын максаты Жакери деген Франциядан биринчи орунду алган аттар келди. Ошол убакта орустардын арасында мындай сөз болгондо, бул гибрид аттарды жоготуш керек. Ооба. Кыргыздын аттары. Кыргыздын аттары кичинекей гибрид аттар, муну жоготуш керек. Буларды баягы аргындашып кетсе, баягы тагырылды болуп, кичинекей болуп калат десе, бирок андай айткан экен. Ай, аттар чыдамкай күлүктейт, Шабдандын ашы болот. Ошондо жана 4 ат барат. Көрөлү, эгерде биздин аттар биринчиге койсо, бул гибридтерди жоёбуз дейт. Көрөлчү ошондон кийин дейт. Мына ушул окуяны айтсаң. Жана Борончунун аты жөнүндө. Эми мындай да, бул Шабдан Баатыр 12-жылы каза болуп атпайбы жазында. Анан ошо баягы карашы болгондо эле айтылат, күзүндө аш берилет. Күзүндө аш берилет, чоң аш болот. Көп эл келет деп айтылат. Канча жерге чабылат баары айтылат. Анан баягы эл тарагандан кийин анан ашка, Шабдандын ашына чоң байге болот эми Шабдан да, Шабдандын ашы катуу кыйын болот. Аттарды даярдайлы деп анан кийин ар бир уру өзүнүн атын даярдай баштаганда солтолор. Анан ошо Исқақ деген саяпкер болгон экен. Исқақтын көк байталы ошо солтонун намысын алып жүргөн күлүк экен көк байтал деген. Анан ошо кеңеш кылышат, солтолор чогулуп кеңеш кылганда ошо бул Сокулук Карабалта тарапта экен ошо кишилер. Анан чогуу отурушат бир үйдө. Кана кандай кылабыз? Эми мына 4 айдан кийин аш болот. 4-5 айда. Көк байтал жарайбы деп Исқактан сурашты дейт. Исқак айтты дейт. Көк байтал бул ашта чуркаар чуркабасы 2 талай күмөн. Андан башка бир ат бар дейт. Анан кайсы ат бар дейт? Бу Борончуну көргөз, Бокем жанында отурган экен. Бокемдин чаар атын даярдап көрөлү деген экен. Ошондо Борончу чочуп кетти дейт. Эго окуй. Ой, муну ары бери бастыргандан башка эчтеке араң басат бул. Ушу чаар ат кантип чуркасын деп айткан экен. Анан эми Боке сен бер. Биз да аракет кылып көрөлү деп Исқак айтканда анан баа жаалашып туугандар анан бергин. Деп анан ошо чаар аттан кийин даярдайт Исқак. Исқак даярдаганда бул сөз кайдан? Бул сөз бизде көлдө Бөрүбай деген уруу бар. Кутканбергендин Бөрүбайы бар. Бөрүбайдан Өмүр деген аксакал ушу Карабалтада жашап, Күрпүлдөк тарапта жашап жүрүп, анан ошол киши жана 12-13 жаштагы бала экен ошол убакта Өмүр ата. Ошол Өмүр ата жанагы атты жетелеп ат багышкан экен. Исқактын чабандеси экен ада ошо көк байталды чаап да калган экен. Анан кийин ошо өз көргөн киши айтылган санжыра да булчу. Анан ошо Өмүр атанын айтуусу боюнча Исқак даярдаганда мындай даярдады дейт. Аябай семиз ат экен да чаарат. Меркеге барам дегенге да берет дейт. Бишкекке барам дегенге да берет дейт. Бир гана тапшырма сугарбайсың. Өтүнүч ушул суунан кечип өтүп баратканда сугарбагыла. Барган жериңде байлап коюп, 1-2 чай кайнамдан кийин ичи суугандан кийин анан кийин сугаргыла деп. Ушул өтүнүчтү гана аткаргыла деп анан 2 ай берген экен элге. Улам сурап келгенге эле бар минип барып келди. Ошо эми алыс жолдо эми көп жолго жок дегенде 2 күндө бир барып келип атты да, же ар жака же бер жака. Ошентип анан бир топ эти тартылып, булчуңдар өсө эме калгандан кийин анан кийин Борончу даярдады дейт. Исқак саяпкер даярдаган экен. Баягы чаар атты даярдап, болушунча болгон өнөрүн көргөзүп саяпкер да эми кыйын саяпкер болгон экен, таптаган экен. Таптап бир канча жолу терин алып, анан суу терин алып, асабайлап, анан арпа берип, андан кийин эти бир калыпка келгенде анан сулуу беришет бул саяпкерлерчи. Сулуу ошол этти кармап турат, булчуңдучу. Арыктатпайт, семиртпейт. Ушундай кылып аябай бир өзүнүн жакшы сырлары менен даярдаган экен.
даярдаган экен. Анан Шабдандын ашында айтып жүрүшөт, 2000 боз үй тигилип 40.000 киши келген экен. Мында бүт кыргыз анжан аркадан бери, биягы казак, биягы орустан бери келип 36 километр жерге ат чабылды дейт. Боролдордун түзүмдө 36 километр жерге ат чабылып, 175 ат чабылган экен. Ошонун ичинде жана сиз айткан Раткевичтин Жакерия деген аты, дагы бирөөнүн аты 4-5 ат кошушкан экен. 4-5 ат кошулат. Марага биринчи чаар ат келди дейт. Экинчи Борончунун аты. Борончунун чаар аты биринчи келди дейт. Экинчи болуп Бекболоттун, бул Жумгалдык саяк Бекболоттун Нарбашы келди дейт. Нарбаш. Нарбаш келди. Кадимки Нарбаш экинчи келет. Нарбаш да күлүк атта. Чоң күлүк болгондо. Нарбаш экинчи келет. Анан Көк Байтал үчүнчү Марага келип жыгылып өлгөн экен ошол жерден. Жана эки таалай деп. Ошо Ысқақтың да мындай бир чымындары бар адам го дейм. Ошо кантер экен деген экен, ошол экен да жана. Эми мунун алар албасы эки таалай деген экен. Ошо үчүнчү келип. Жана Марага өлгөн ошо турбайбы? Үчүнчү келип анан кийин өлгөн экен. Анан тиги кечинде бир канча бир убакыттан кийин анан Жакерия келди дейт да. 4-чү или 5-чү Жакерия келди дейт. Эди кечинде келди дейт. Көп убакыт. Андан кийин эртеси келди дейт аттар. Дайыр аты 11-чи келген экен, орустардын аты. Калган экөө болсо алыс жер экен деп кошпой койгон экен. Анан ошо менен жана кыргыздын аты сакталып калды деп айтылат да. Анткени жоготуш керек, жалаң тазаганды кылыш керек деп ушундай кылышкан экен да. Жакшы. Урматтуу замандаштар, мына биз күлүктөр баян деп бул 1912-жылдагы ат чабыш. Чаар ат. Негизи казак-кыргыз атты өтө баалаган. Ат үчүн керек болсо жанын берген адамдар болгон. Ат адамдын канаты деп бекеринен айтпаганда. Ошон үчүн жанагы сөзгө турган кыргыз казак бул айткан сөзүнө турганда, мына бир нерсеге токтолуп кетейин. Бул казактын Бердикожо деген баатыр болгон. Бул Шанышкылы, Чанышкылы Бердикожо деп койчу. Бул уруу менимче калпайт 1625-жылда пайда болду. Баягы Эрешимдин салгылашуусунда Айырмастын баласы Эрназардын баласы, Айырмастын Эрназарынын баласы бул согушта калмактар менен согушуп атканда, өтө катуу согушканда, анан баягы ким казак ыраазы болуп атпы? Жанчыкулум депчи, Чанчыкулу деп уруу чыккан, ошондон деп атат да. Бул 1625-жылдан кийин төрөлгөн баланын атынан коюлган да. Ушундан Казык Моюн Бердикожо деп коет, өтө баатыр, кыйын киши болгон. Ушул Казык Моюн Бердикожо Абылай хандын да сөзүн уккан эмес. Абылай хан тынчтык болсун, кыргыз казак чабышпайлы десе дагы Бердикожо тиги укпайлы кыргызга кол сала берген да. Кийин кыргыздар муну чогулуп туруп өлтүрөлү деп бир жерден курчаганда да Бердикожонун аты өтө күлүк болгон. Качып чыгып кеткен да Бердикожо. Кийин муну кыргыздар өлтүрө деп барганда Солтонун Бөрүбайы баягы чалымга барып так эле Бердикожонун астынан чыгып калат да. Жигиттер менен колго түшөт. Баягы кайыш жип менен байлап боз үйгө отуруп таштайт да. Ошол баатырлардын карабайсың акылдуу болгон. Бул жерде айтылат, бул жанагы кайышты байлаганда чыдабай бир жерде отуруп заара кылат да. Баягы кайыш ичине жигип калган экен. Ошол убакта эле жаан-жаап көчкөр көп болгондон Бердикожо атын узун, чылбырды узун кылып коюп, баягы Молдошокуна отуруп, атты күлүк атын узун чылбыры менен кармап отуруп, алып чыккыла кыргызды дегенде. Бир 10 метрдей отургузуп коюпту да, айтып атат. Када кыргызым, сен сол туруусунан болосуң экенсиң. Бөрүбай эсен аман тиле беринде. Кайсы баатырларыңар бар? Сойыл алып да чыгып, жайдак менен баатырларың бар экен. Санаты Бөрүбайдан намыстан, ой бизден мындай баатырлар бар. Биздин жайгашкан жерибиз мындай, элибиз көп деп баягы сыр биз айтып атканда, ат улам оттогон сайын, баягы чылбырды кармаган сайын улам башын чулгуп коюп, чулгуп өтүп уруктан колунан чыгып кетет. Бердикожо. Анан баягы ошондой айтылат. Бердикожо бир аз умтулуп барып, токтоп калган экен. Баатыр дейм, ыргып турбайын го, коруп кеткендей болбосун деп. Кайра отуруп сыра отуруп койгонда.
Ал ушул убакта Бөрбаев бир эле менин мүмкүнчүлүгүм бар экен. Ошол колдонуп калайын деген экен да, кийинки айткан сөздөрдө сол. Баягы жанталаш барыптагы баягы жибип калган мен улам өтүп отурупса, ат улам оттоп келип жан өтүп барат. Шак кармап туруп. Аттын үстүнө мингенде. Батыр кош бол, мен кеттим дейт атпай. Алыс жол, кош бол батыр дейт атпай, жаман айтпайт Бөрбай. Анда отурган жерден Бердикожо айтпай. Ат саа буйрсун батыр. Эч ким бир казак кубайт. Бул атка эч ким жетпейт. Ат саа буйрсун дегенде. Ана ошо түнү бою качып келгенде ана баягы Эсенгул ийимдердин баягы чогуу отурган жеринен үстүнө чыкканда, мына карайсың кыргызын салды. Ошондой аттар казакта да, кыргызда да болгон да. Абдан жакшы аттар. Эми Камчыбек ажа айта берсек, чындыгында эле сөз көп. Кийин дагы улантарбыз, азыр убакытка жараша болуп атат. Мына өзүң алыстан Чырпык айылынан келип, ошол мен сурандым эле ошол күлүктөр баягы деп, ошол биздин Кара Жорго, Ача Тору, тиги Керкашка ушу аттардын баркын, даңкын айтып берсең деп өтүндүм эле. Мына келип айтып бердиң. Буюрса дагы сөз кылабыз. Мен ойлойм, ошо элдерде ушуну туура түшүнүп коюш керек. Рахмат, алыстан келип ат арытып. Алыстан келип отурасың, айтып бердиң. Ден соолукта бол. Ойлогон ой максатыңа жет. Иштериң ийгиликтүү болсун. Рахмат сага. Сиздерге да рахмат. Ушинтип каада салт кыргыздын кыргызчылыгын элге даңазалайлы, колдон келишинче билгенибизди жаштар үйрөнсүн. Туура айтасың. Рахмат сиздерге. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжара программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.